Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19 миллиард 630 миллион куб метрге жетти. Бул суу сактагыч курулгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Муну менен электр жарыгы көп өндүрүлүп, кышында көйгөй болбойт. Кышка камылга кандай? Калыгул Асанбаев айтып берет. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого 3 жылдан ашуун убакыт сарпталды. Тыным албай иштеп келген борбор толук жаңыланды. Ал эми электр жарыгын өндүрүүдө керек болгон суунун көлөмү эң жогорку чекке жетти. Бул ички муктаждыкты гана жойбостон экспортко да мүмкүнчүлүк ачууда. Жалпысынан кышка даярдык белгиленген 15 октябрга чейин толук бүткөрүлөт. 19 миллиард 630 миллион куб суу бар. Бул биринчи жолу ушу Токтогул КЭСи курулгандан бери тарыхта биринчи жолу ушунчалык толду. Өзүбүздүн дагы керектөөнү толугу менен жаап атат. Андан тышкары экспортто дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Экинчи фактор болуп ушу Бишкек шаарында жайгашкан жылуулук борбору. Жылуулук борборунда бүгүнкү күндө отун мынакей алынып келип атат. Былтыркы менен салыштырмалуу 30 миң тоннага көбүрөөк bizde. Бүгүн 210 миң тонна көмүр кампада толтурулуп турат. Күнүмдүк бир 5 миң тонна көмүр дагы Казакстандан дагы өзүбүздүн дагы Кара Кечеден таш көмүрдөн көмүрлөр келип атат. Жылуулук борборунда көмүр жетиштүү. Ал эми жалпы өлкө боюнча абал кандай? Адистер көмүр тартыштыгы болбойт деп ишендирүүдө. Бирок абалды далдалчылар оорлотушу мүмкүн. Андыктан кыштын камын эртерээк көрүү зарыл. Жыл сайын эле болуп жүргөн нерсе бул кайталанып аткан баягы кишилерге ушу психологиялык фактор болобу, күн чыгып турганда эч ким көмүр менен дагы иши жок. Анан биринчи кар жааганда суук түшкөндө эле баары тең ушу көмүр алабыз деп чуркай баштайт. Анан көмүр алганда ошол жерде очереттер болуп калат, анан ортодон далдалчылардан алыш керек болуп калат. Ошондуктан учурдан пайдаланып айтып кетелик. Бүгүн мынакей көмүрдө эч кандай ызычуусу жок, очерети жок эле сатып алса болот. Атайын көмүр базаларында көмүрлөр Кыргызстандын да, Казакстанда көмүрлөр сатылып турат. Ошону сатып алса болот. Орточо баасы бир 3 миң сомдун тегерегинде болуп турат. Кар түшүп, дефицит болуп ортогонда ортомчулар бааларын көбөйтүп ийген учурга баягы туш келип калбасын деп айтып атабыз. Көмөк чордондор, аба чубалгылары тынымсыз оңдолууда. Бул кышында авариялык өчүрүүлөрдү болтурбоого көрүлгөн чара. Ремонтные работы у нас выполнены на 90%. Оңдоо иштери 90% аткарылды. Ысык көл, Ош, Талас, Чүй облустарында капиталдык курулуштар жүрүп жатат. Белгиленген графиктен артта калган жокпуз. Жакынкы күндөрү жаңы курулган Орто Сай жана спорт көмөк чордондору ишке берилет. Ал эми Түндүк жана Бишкек көмөк чордондору ноябрь айында иштей баштайт. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук биринчи канал.